Кадамжай районунун Абдыкадыр Орозбеков айыл аймагында 14 миңге жакын калк жашайт. Жергиликтүү жашоочулардын көпчүлүгү чет өлкөлөрдө миграцияда эмгектенет. Алардын катарында аялдар да бар. Аймактагы көпчүлүк аялдар миграциядан кайтып келип, айылынын социалдык экономикалык көйгөйлөрүн чечүүдө зор салым кошуп, ар тараптан өнүгүүсүнө көмөк көрсөтүп келет. Өзгөчө түрдүү долбоорлор менен иш алып барып, айылга инвестиция тартып жатат. Мына ушундай ийгиликтүү мигрант аялдардын катарын биздин бүгүнкү каарманыбыз Аида Нурбаева да толуктайт. Ал кесиби боюнча мугалим. 37 жаштамын. 4 кызым бар. Өзү кесибим боюнча мугалиммин, мектепте 15 жылдык стажым бар. Аида Нурбаева 2010-2011 жылдары жолдошу менен Орусияда эмгектенип келген. Миграциядан кайткандан кийин кайрадан мектепке ишке кирип, балдарга сапаттуу билим берүүдө талыкпай эмгек кылган. Мектепте да өзүнүн уюштургуч сапаты менен айырмаланып, жаш жеткинчектерди ата мекенди сүйүүгө, жаратылышты коргоого жана улууларды сыйлоого тарбиялап, окуучуларды билим алууга кызыктырган иш-чараларды уюштуруп келген. Акыркы 3 жылдан бери эмгек өргүүдө болсо да үйүндө жөн олтурбай, бир канча долбоорлор менен иштеген. Буга чейин туура тамактануу, белдемчинин пайдасы, кыздарды тарбиялоо, ысырапкерчиликти жоюу, таштандыларды жана кагазды кайра иштетүү боюнча долбоорлорду жазган. Кыргыз эли өтө өнөргө бай эл да. Ар бир аялдын колунан бир жумуш келет да. Ошолорго биз чет өлкөгө чыгып, ден соолугубузду, өмүрүбүздү ал жака кетирбей, ушул жерде отуруп иштейм деген аялдарга, мисалы, финансылык болбосо дагы мындай психологиялык, моралдык жардам бергенге даярбыз да. Долбоордун алкагында өтө көп тажрыйба алдым, билим алдым, өзүмдү ар тарапта өнүктүрө алдым да. Ишкердик боюнча канча досторду таптым, тааныштарды таптым. Анын жазган долбоорлору ийгиликтүү ишке ашып, Орозбеков айылынын өнүгүүсүнө салымын кошо алган. Ал эми өткөн жылы мигрант аял өнүгүү түркүгү долбооруна катышып, айылдын инфраструктурасын өнүктүрүүгө, ишкердикти баштоого, аялдарды жумуш менен камсыз кылууга жардам бере алды. 2020 жылдын октябрь айында биздин айыл өкмөткө мигрант аял өнүгүү түркүгү деген долбоор келди да. Анан ошол жерде айыл өкмөттөн чакырышып, ошол активист болуп иштеп бер деп ошону чакырышып калды. Анан мен макул болуп, ошол мигрант аял өнүгүү түркүгү долбоору боюнча ар кандай окууларга катышып, ар бир окуудан өзүмө пайдалуу нерселерди ала алдым да. Психологдун сабагынан дагы, ийгиликтүү ишкер айым боюнча дагы, как сос-адис катары иштеп, ошол эмеде проектте. Алар өзү биринчи окутушту бизди. Кантип иштейбиз, кантип адамдар менен тил табышабыз. Мен өзү ушул айылдын кызы, ушул айылдын келини болгондуктан, ушул айыл боюнча көп эле маалыматтарды билем да. Аялдарды бүт баарын тааныйм. Анан ошол Благодать фондунан бизге ар бир мигрантты каттап, аларга юридикалык, психологиялык жардамдарды бересиңер. Ошолордун арасынан бизнеске даяр, бизнес кылам деп ушундай өтү жарылып аткан, ал жакта бир жакшы жумуш менен иштеп, ошол жумушуну келип ушул жерде кылам деп аткан аялдар болсо, биз жардам беребиз, ошолорду карап бергиле деген да. Каарманыбыз өзү миграцияда болуп келгендиктен ал жактын түйшүгүн жакшы билет. Миграцияга кабылган кыз-келиндер менен жакындан баарлашып, өзгөчө пандемия учурунда жумушсуз калгандарга психологиялык да жардам көрсөтө алды. Бир ай бою айылды аралап, үймө кыдырып, үйүңөрдө мигрант барбы? Эгер бар болгон болсо, ошолор менен сүйлөшүп, документация боюнча кандай проблемаңыздар бар, психологиялык кандай проблемаларыңыздар бар, ошол жакта сиздер ошондой кандай стресске же болбосо бир эмеге кабылбадыңыздарбы, айлык акыларыңыздарды ала албай кыйналып калган күндөр болдубу, жумушуңуздар кандай болду деп бүт сурап, ар бир мигрант менен жок дегенде бир жарым сааттан биз сүйлөшүп аттык да. Аида Нурбаеванын жардамы менен айылда 20 адам кичи ишкердикти баштады. Тигүү цехтери иштеп, чач тарачканы ачылып, бир жаран бал муздак даярдаган аппарат алышты. Дагы 3 жаран шириндиктерди бышыруу үчүн атайын духовкага ээ болду. Курулуш курууга жана автоунааларды оңдоо үчүн да заманбап курал-жарактар алынып берилди. Атап айтсак, Арзыкан Карабаева долбоордун негизинде тигүү машинасын алып, жумуш орундарын көбөйтүүгө жетишти. Айда келип түшүнүк берди ошол боюнча. Анан биз ойлондук дагы, эми бала бул өзүнө керектүү эмес, биз ушуларды кошумчалап, дагы жумуш орундарын көбөйтсөк, дагы бир
biraz сапаттуу башка бир нерселер чыгарганга дагы башка түрлөрү дагы керек да. Ошону ойлонуштуруп анан ошо айыл аркылуу ушул жардамды алдык. Аида Нурбаева мындан сырткары өзү да ишкердикти баштоону колго алып жатат. Үйүндө Калифорния сөл жанын багып, органикалык жер семирткич иштеп чыгып, өзүнүн үй бүлөсүн экологиялык жактан таза азык-түлүк менен камсыздоону, ошону менен бирге биогумусту сатып, үй бүлөлүк кирешесин толуктоону максат кылып жатат. Баштаганыма 2 ай болду. 2 айдын ичинде мен 3 күн 4 күндүн ичинде бир келем дагы карайм. Суу канчалык, температурасы, нымдуулугу канчалык, курттар кандай болуп калды, кыймыл аракети кандай, ошолорду карап бир катар. Эгерде бети кургап кеткен болсо, суу сейип коюп аттым да. Буларды дагы ошол көбөйүш үчүн кандай тамак бериш керек, батыраак иштеш үчүн кандай тамак бериш керек, ошондо сырлар бар экен да. Мен ошол жүн, пахта, ошондайларды берсең батыраак көбөйөт дегенден ошол жүндү көбүрөөк аралаштырып койдум. Жеткире алып жатасызбы? Негизи. Ооба, жетип атат. Кытайлар воздухтан акча таап атса, биз эмне үчүн мусордон акча кыла албайбыз деген ой келди да. Каарманыбыз айылдын активисти, анын ар бир ишке болгон жоопкерчилиги, билим деңгээли жана адамгерчилик сапаты ар бир айылдашын кубантат. Ал үй бүлөсү менен пандемия учурунда жана 29 апрелде орун алган Баткендеги чек ара жаңжалында жабыркагандарга жардам берип, эвакуация болгон жарандарды үйүнө жайгаштырган. Биз издеп калганбыз, ошол Учкун айылы пилоттук болуп, коомчулукту өнүктүрүү альянсынан кимдир бирөөнү ушул аялдардын билимин жогорулатууга, коомдогу ролун жогорулатууга, миграциядан келген аялдар менен байланыш түзүп, алар менен кийинки жашоодо кандай иштерди алып барууга кимдир бирөө мындай жетекчи болгонго биз көп айымдарды издегенбиз, кыздарды, келиндерди. Ошондо элдердин баардыгынан эле ошол Нурбаева Аиданы сунушташкан да. Ошол бизде жакшы, өзү демилге көтөрөт, жаш, анан ой пикири көбүнчө бир жаңы идеяларды жараткан мугалимдердин катарын толуктайт, айымдардын катарын толуктайт. Үйдө отурса дагы көп нерсени жасай алат. Анан өзү дагы мурда витаминдүү нерселерди жегиле деп бизге лекцияларды дагы бош убактысында өтө берет. Ушунчалык аракетчил деп сунуштагандан анан биз дагы ошол келгенде долбоорго Айданы сунуштаганбыз. Анан өзү ишинде көрүнүп калды. Айда ушунчалык активдүү, позитивдүү, чоң идеяларды жараткан айымдардын катарын толуктайт экен. Мен кандай гана иш кылбайын, жолдошум, кайната кайненем дайым мени колдошуп, дубаларын берип, ар дайым мени колдогон үчүн мен ошол мектепке дагы, үйгө дагы, анан кошумча мына проекттерде дагы иштегенге жетишип атамын. Мен ийгилигимдин сыры ата-энемдин дуасы да деп билем.